Арбаңыздар, ардактуу агайын туугандар, жалпы кыргыз калкым жана ошондой эле чет өлкөлөрдө иштеп эмгектенип жүргөн менин кыргыз мекендештерим. Бүгүн күнгө жекшемби 24 февраль 2019 жыл, саат эртең мененки 7-ден 40 мүнөт өттү. Биз азыр Токмок шаарында жайгашкан Бүрөк мал базарында турабыз. Биз бүгүн ушул мал базардагы малдардын баалары менен тааныштырганга аракет кылмакчыбыз. Андыктан биз менен бирге болуп видеону аягына чейин көрүңүздөр. Ушул окат ушумен окат кылабыз. Тура. Аты берек күчтөр бар жайлады. Жылкылардын лай кесип турган. Тоyut бербейли ошо укол сайын семиртип эле сатып бербейт. Уколго мал семирбейт. Иричене кылабыз да. Алып келебиз. Бостан баарын өз тазадык. Буга 500 сом төлөйбүз. Токмоктогу мына мал базар эртең мененки саат 7:30 эле болсо дагы бул жерде көрүп турабыз, уже машиналар жык-жыйма толуп, эли көп. Азыр Кудай буйрса мал базардын борбордук кире беришинен киребиз. Малдарды көрүп, жылкы, уй, кой канча турат экенин бир сар эсеп салалы. Базар кымбуут экен. Малдар чекесинен келип атат. Көбүнчө бул жерге Нарын, Ат башы, Ысык көлдүн малдары келет. Андан тышкары чүйдүн тегерегиндеги ар кайсы айылдардан дагы малдарды алып келишет. Александр. Мына турган уюңуз канчадан болуп атат? 85. 85 сурап атасызбы, э? Канча жаш ошондо? 8 жаш го. 8 жаш уже, э? Картайып эле калган экен ошондо, э? Уже картаган, всё, сойуш керек аны. Сойуш керек. 85 миң сурап атасыз. Болор жериби же түшөсүзбү? Түшөм кичине. Кичине түшөсүз. 50 сурап атабыз. 50 сурап атасызбы, э? Атегелечи. 45 сурап атам экен. Канча? 45 сурап атам. Түшүп берем байкем ан. Симпатия калар, симпатия. Бияк сизгиби? Сиздики да бияк. 13 деп атасызбы, э? Каяктан келген бул? Бияктан да. Чүйдүк эле, э? Куйрук эле 10 килограмм чыгат го, куйрук эле. Он чыкпайбы? 7-8 килограмм, э? Каяктын койлору байке? Иә. Каяктын койлору? Кошкордон. Кошкордон келдиби, э? Жакшы. Нарындын, Кошкордун койлору тура. Эттери аябай күчтүү да булардын, э? Канча сомдон канча сомго чейин болот байке койлор? Козулар канча болот? 4,5. 4,5. Эң эле семизи 5ке, 5. Байкемдин койлору. Салам алейкум. Чоң сонун койлору го сиздики, семиз. Мына коюңуз кайсы пара? Эмне деген порода бул? Полугисар деген порода. Полугисар? Канча сурап атасыз эми ушул койго? 20. 20 сурап атасыз. Бул канча тиги бир торпоктун этинде эле чыгат го, э? Болбосо ошо жакынырак. Жакыныраак чыгат. Канча килограмм чыгат деп ойлойсуз? 60 кем чыкпайт. 60 кем чыкпайбы, э? Кем чыкпайт. Жакшы экен. 20дан түшпөйсүз. Түшөбүз да максат эле. Силерге канча эле түшүрүп атам. Жакшы экен. Көрүңүздөр, уралы 20 миң сом сурап атыптыр. Полу кисар породасындагы кой экен. 60 килограммдан кем чыкпайт деп атат. Аябагандай семиз базардын алдыңкы койлордун бири экен. Салам алейкумдер. Кожо силерби, э? Салам алейкум. Козулардын баасын айтып койсуңар, канчадан болуп атат? 3төн бар, 3,5-дан бар. 3,5. Каяктын козулары? Мен анда киммен? Бияк чүйдүк, э? Бияк сиздикиби, я? Канча болуп атат могу койлор?
25 туруп атасыңарбы? Каяктын кою? Кочкордуку? Советский. Кочкордун советский айылдыкы э? Жок, Кочкордун эмес, бакта А, советский деген айылдыкы. Жакшы. 25 туруп атасыңар ошондо э? Канчага болор жер канча болот? Болор жер 19. Ошондо 6000ге сатып тастайсыңбы? 25 сурап туруп. Жакшы соодагерсиң. 25 сурап туран 19га берем дейсиң болор жер э? Канча эле? Жакшы. Ошондо кайсы породадагы кой болуп калат? Кисар э? Канчадан келет? 25тен сурап атабыз. Кочкордун койлору. Кочкор бөкөдөн э? Бул канча килограмм чыгат дейсиң я? 60 бар. 60. Бул жерде көлдүн ириктери анан кочкорлору турат. Канчадан болуп атат байке балары? Балары кебетесине жараша эми. Кочкорлор 10дон, ириктери 9дан. Жакшы экен. Жалаң семистерин чогулуп келет. Эттүүлөр. Эттүүлөрүн э? Жакшы экен. Сойгонго да болот, кочкор салганга да болот кочкорлорун. Зор экен, зор. Бияктыкы токмоктук экен. 7000ден деп атасыз э? Эгер дүгүнөн алса 6000ден бересиз э? Жок. Оптом 58ге берет. 58геби? 8 баш. 8 башта 58геби? Жакшы. Рахмат. Көлдүкү э? Көлдүн кою экен. Канча деп атасыз эми ушул койго? Кисар куйрук э? Кисар породасында э? Канча сурап атасыз? 11. Сиздики э? Азыр. Канча сурап атасыз? 11 сурап атам. Ошондо акан жетине 10го берип саласыз. Буйрса. Караңыздар, мүйүздүү ири экен. Канча жаш буга я? Канча жаш? Канча? 2 жаш э? Ошондо канча сурап атасыз? Бары 30 беки. 30 миң. Семизи. Иә. Так, бул жерде көрүп турасыздар, теке эчкилер экен э? Каяктыкы? Юрьевканыкы. Юрьевканыкы. Сыгата. Канчадан болот байке? Текелер канча болот? 3 сурап атам эми. 3000 бе? Текеге. Эчкилер? Олар 3,5 4 жарым э? Biraz etten керек экен э? Biraz Ооба, эти. кичине да мен азыр Арыгыраак. эме келип калды да уже. Бар. Болуп калды ошо. Жакшы, рахмат байке. Канча? Бияк караңыздар, ат башынын кочкору экен. Бул жерде 2 кочкор турат. Экөөнө 25 миң сурап атыптыр. Ат башынын малы албетте эти күчтүү болот. Баарысы эле бет бош кекпиз. Ассаламу алейкум байке. Соода кандай болот? Соода болот. Болот а? Сиз өзүңүз үйдөн багып алып келип сатып атасызбы? Байлап келип туруп Өзүң коюп. Алып кетип кайра байлап. Жок. Өзүңүз эле койлонушту байлап. Каяктыкы деңиз? Сыгата эпкиндики. Сыгата эпкен айылдыкы. Мына бул ортодо турган 2 кочкор окшойт э? Кочкор. Ушул экөөнү канча сурап атасыз? Экөөнү 24 сурап атам. 24 э? Ушул 2 кочкор экөөнү бирге э? Экөөнү Болор жериңизби ошондо? болор. Эттүү экен э? Ноябрдан бери байланып атты. Жакшы. Канчадан болот эми айтыңыз, каяктыкы бул? Токмоктуку. Токмоктуку э? Кочкор э? Тоже. Ирик. Жок, кой. Кой эле. Кой. Желинде көрүнбөйт экен. Канча сурап атасыз? 10 миң. 10 сурап атасыз да? Сынташтын кою экен. Куйругун көрүп турасыздар. 10 миң сурап атыптыр. Ушул койго. Караңыздар. Кандай сонун көзгө сонун көрүнөт. Негизи кайсы эле жаныбар болбосун кичинекей жакшы көрүнөт эмеспи? Куртка менен шарф ороп коюптур. Шарфчан музоо деп койсок болот экен муну. Мына байкаңыздар, музоо болор экен. 1 жашпы ошондо э? Жаңы эле туулган, жаңы эле да, башта. 10 күндүк музоо. 10 күн. Элдин туратам. Алсам, сүйлөшөлү. Жок. 12 миң да. 10 күн туратам. Ургачы. Ургачы. Болор жерин 12 э? 10 миң сом. 10 миңге бересиз. Берем. Жакшы экен, жакшы экен. Багажник Жакшы, азаматсыз, жакшы. Дароо салып кетеме 10 миңге э? Жакшы, рахмат. Бул музоолорду канча деп атасыз я? 15. Жакшынакай кобус музоолор экен. Каяктын музоолору ошондо? Кошкоргондун айыл. Кошкоргон чүйдүк э? Жакшынакай сонун музоолор экен. Ургачы да э, көтөн? Эркек. Куйругу сонун го, куйругу я. Куйругу көтөрүлүп турат го. Канча деп атасыз я? 14 болор. 14?
Канча жаш пародисти? Канча жаш? Bir juma эле болду. Пародист экен, чоң экен, 14 болор жериңизби я? 14. 14 болор жер, түшпөйсүз. Yok. 8-9 ай торпоктор, Канчадан канча сурап атасыз ушуларга эми? 30'dan. 30'dan ар бири 30'dan mı? Ар бири 30'dan. Erkek var, Erkek var. Bunun boğaz mı şeyimiz de. 30 болсо, демек азыр малдар кичине кымбатыраак болуп, кымбаттап калган окшойт, Мындай Кымбат, торпоктор негизи 27-25 болчу эле ушул малдар. Қазір деле 27'den берем mi? Бересиз, Барын бежер. Канчага сомтуга? Төлөш көрбөйт ama. Бул жерде Токтогулдун тузунда сатып атыптыр, килограммы 8 сомдон экен. Assalomu alaykum aka. Валиксалам. Кандайсыз? Мал соода кандай болуп атат? Жакшы болуп атабы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Алып келген малдын баары өтөт. Малды каяктан алып келесиз? Кеминен тартып. Кеминен тартып келип турасызбы? Сиз өзү негизи ошо мал ташып иштейт окшойсуз, Машина өзүмдүкү. Машина өзүңүздүкү. Малга канча аласыңар ижара алып келгенгечи? Ар бир малга. 500 сом. 500 сомдон. Бода малга. Бода мал 500 сомдон алып келип атасыздар, Койго 100 сом. Койго 100 эле сом, Бул жер жакын эле да кемден ошон үчүн, 70 километр болот, 70-75 километр. Элдин эле мал ташыйсызбы же өзүңүз? Элдики, эми өзүмдүкү чыксам өзүмдүн алып келем. Өзүмдүкү бекерде. Негизи азыр малдар кандай болуп атат? Кайсы мал жакшы өтүп атат? Уй жакшы өтүп атабы, жылкы өтүп атабы? Букачар жакшы өтүп атат. Эркек малдар. Эркек букалар жакшы өтүп атат. Бука, букачарлар кичирээк. Жылкыларчы, Жылкылар семиз жакшы өтүп атат. Семиз жакшы өтүп атат. Тайлар. Канчадан канча сомго чейин болуп атат, билесизби мындай букалар? Билем. Букалар кирет да 40, 45, семиздер 50, 60. 50-60га чейин, Уйларчы? Уйлар 50 тегерек, 50, 55. 50, Бооздор, кунажындар 40. 40га чейин. Бооз кунажындар. Ошо эми. Эме боюнча, жылкылар боюнчачы мисалы үчүн. Жылкылардын 75. Эң жакшы Бооздор. Бул бооз. эң күчтүүлөрү 75 болуп атат. Семиздер деле ошондой бар. 75, жакшы. Ушул. Ошо менен жан багып атабыз. Жакшы. Үй бүлөнү багып. Ишиңизге ийгилик байке. Рахмат. Могу четте турган бука көрүп турасыздар. Семиз экен аябай, Канча сурап атасыз? 50. 50 деп атасызбы? Мындай нак келип туруп акчаны коштасаңар берсе 45 керсиз. Yok 45 berip atатlar. Берип атат. Бере турган 50 деп атат. 50дөн түшпөй атасызбы? Жоқ, түшкөн жок. Каяктыкы бул? Кайсы аяктын букасы? Токмок. Токмоктук, Өзүңүз мындай үйдө багып? Үйдө баккам. 5 ай карман. Мындай мал алып кайра сатып, Жок. семиртип сатасызбы? Өзүңүздүкү эле? Өзүмдүк. Хозяйственный эле? Ооба. Эки баш, тигиз мен бол. 4 жаш. 4 жаш бука экен. Каяктын букасы? Жаллабаттык. Жаллабаттан ошо алып келдиңиздерби? Эмнеге? Сатканы? Жок, Жаллабатта ошко эмес. Жаллабаттан токмокко деп? Берик прогресстик бул. Прогресс. Чүйдүк. 80 миң сурап атасыз. Жок, 80 эмес. 70 миң деп атабыз. 70, Бул жигиттер 63 берип атат. Бербей атабыз. 60га бербей атасызбы? 65 кылып коелу деп отурабыз. Жакшы. Тиричилик ушул окат ушул менен окат кылабыз. Туура. Аты перек күчтөрдүн баары жайлады. Канча деп атасыз? 120. 120 сурап атасызбы? Окончательно 120, да? Да. Уступки никак не будет. Это откуда? Люксембург. Люксембург? Беловодский, да? Нет. Кант. Кант. Бүгүнкү базардын эң семиз букаларынын эң чоң букаларынын бири экен, 120дан түшпөйм деп атат. Так, салам алейкум байке. Салам. Кандай болуп атат соода? Соода мал көп мындай эмеси, турушу турат. Сиз кандай өзүңүз мал менен алектик кыласызбы? Алып кайра үйүңүзгө апарып алып байлап сатып. Азыр ошондо 4 бука алып келиптирсиз, Канчадан деп атасыз булар? Канча жаш? Булар 2 жаштан өтүп калгандар, 56дан да. 56дан деп атасызбы? Нак коңуз акчаны санап берсе 50ге бере саласыз. Жок, 53,5-дан берип атат. 53,5-га бербей атасызбы? 4төн сурап 53,5-дан. Ошондо 55 бука алып келсе берип атат экенсиз, 54, 55. Ушун тегерегинде. Тура келсе. Кеминдин букалар деңизби? Кеминдин. Кандай болуп атат? Соода кандай болуп атат байке? Соода эмне? Соода бирде базарда болот, жакшы болот, бирде начар болот ар кандай. Байкашымча мал алып сатат окшойсуз, Мал алып келип өсүм чоң машина айдайм, ошону тиги көлдөн, нарындан мал тартып келип бияка үстүнө кошуп сатабыз ошо. Көлдөн нарындан алып келесизби? Ошол жактан алып келебиз. Канча жылдан бери иштеп атасыз ошондо?
Мен иштегеним бери 24 24 жылдан бeri 24 жылдан бeri базарда, мал базарда, ушул жерде Жакшы экен анда. могул местен жасап алабыз. Өзүңүз каяктык болосуз ошондо? Өсүм нарындык болобуз. Нарынга бир чоң асамек салып койгон экенсиң анда уже, Эми салбасак да балдарды окутуп, иштетишип, Кудайга шүгүр. Көбүнчө жалаң ушу торпок уйлар менен сатып каласызбы же жылкы? Эми жок, жылкы менен көптөн өтпөйм, анан жалаң эле ошо бирөөңчөй бука торпоктор менен иштейм. Бука торпок. Анан көп жылдан бери саткандан кийин багыл клиенттер, тааныштарым бар, алар алып кетет. Баасы келсе, баасы келбесе албай калат. Нарын алып келем, анан толбой калып акчам артып калса, бу жерден деле караңгыда мал алам, чындык. Ала коюп анан аралаштырып сатабыз. Мал алганга уже маш болуп калыптырсыз да. Көргөн деле дароо эле билет экенсиз да. Жумушум ошол болсо 24 жыл бир жерде иштесең билесиң да. Ошондо бир алганда канча торпок аласыз? Сразу Эми эле 20 алат окшойсуз да. могу жерде 18 баш бар, 20-ны тегереги 20-22 аркандай. Бүгүн эле алып койдуңузбу баарын, же чогулуп келген деңиз да? 3-чү күндөн баштап 3-чү күнү кетем ошо малга 3-чү күндө. Анан ошондо эми айтыңыз, эми канчадан кошосуз? Эми ар кандай кээде туруп 5 миңден кошуп аласыңар. 20-ста 5 миңден кошуп койсоң анда ындан эле 100 миң болуп кетет. Мындай 1000 сомдон кошосуң, 2000 сомдон кошосуң. Кээде багыл тапканыңды кээде бирөө эле жолдон өлтүрүп алсаң, автоматский 30 миң артка кетесиң. Анан буга чыдап иштеш керек. Алып апарып байлап антпей эле сатасыздар. Жок, аны байлаган өсүнчө сарайым деле бар. Ага байлайсың, анан байлабай чарбада буягында өсүнчө сарайда биртке багыл. Малды деле байлап сатабыз. Ошо малды байлаган боюнча сурайын деген эмес, байлаган боюнча кандай эмне берсе батса берет мал. Мындай болот. 4 ай, 5 ай, 6 айга чейин букаларды байлайсыз. Жылкынык болсо эртерээк семирет. Жылкы дагы мурда аябай жакшы өсчү эле Казакстандын өстөрүнүн жылкысын алып, наоборот, Казакстандан бияка тартып атпайбы? Малдычы. Казакстан бияка тартып атат да. Казактар көп келбей калды азыр. Келбей эле калды. Анан өсүп үстүккө эле болуп атат, бияктан өсүп үстүнө эле. Азыр учурда ошондо малдын баасы кандай болуп атат? Кымбатпы же арзан болуп турган? Малдын эт буга жаска жуук малдын баары бышып эт түшүп атат, чарба мал кымбат эле. Мисалы үчүн могун мен 39тан 38ден сурап атам. Муну сойгондо албаат эле чыкпайт. Бул 4 айдан кийин чыгат да результат багы ошол. Анан алдагы алган киши да ойлонуп 4 айда чыкса эт түшүп кетсе күйүп каламбы деп багы нар ойлонуп, бер ойлонуп атат. Негизи нарындын малы жакшы бааланса керек же? Нарындын малы мындай да, нарындын малы мүйүсү өсүп кеткенде возрастойдор деген тез семирет экен. Жашы өсү кичирээк болгондо жашы өйдөрөөк болуп калып, булар 4 ай 5 айда результат берет. Сырт бияктын малы болсо жанагы порода малды 1 жыл кармаш керек аны. Аны өстүрүшкө 1 жыл керек. Ана биз основной могу хутор жактагы даргиндерге беребиз. Алар деген 400төн, 300төн, 250ден байлашат да ошолорго беребиз. Ошолор келип алат. Такай клиенттерибиз ошолор. Мына тети жерде алып атышат, тети даргиндер жүрөт, тети жерде алып атышат, ушу келип азыр алышат. Алар алып туруп байлап турган. Алар айлап туруп чоң фермалар алган хутордо аэропорт жакта. Ошолор айлап барып сатышат. Байлап. Негизи байлаганда сиз да байлайм деп атпайсызбы? Көбүнчө эмне менен эмне берип байлайсыз? Мындай болот, эми багыл кээ эмеси барбы мындай? Ар ким колунан келгенин берет. Кээ бiri могу барда деп коет, барда менен берет. Ал деген неме? Мындай товарный бит кылып түрү сатып койгонго. Өсүңчө союп сатам деп сое турган жериң болсо, кадимкидей арпа жемден таза арпа жем, жүгөрү кошобуз, буудайдан биртке кошобуз. Кичине аралаштырып багы жакшы тез семирсин деп 3 мал берет. Укол сайып кичине мындай, Укол эмне? Укол мындай кээ бiri айтышат экен, бол укол сайып эле семиртип аласың дейт. Укол сайса тойуп бербей укол сайып семиртип албайт беле. Уколду мындай могу курт ичиндеги курттарын түшүргөнгө эле саябыз. Албен деп койгон. Ошолордо эбир албен саябыз да башка сайбай эле кадимкидей эле жем менен байлайбыз. Таза жем менен эле байлайбыз. Ошондой бол. Кээ бiri айтасыз, укол сайып семиртесиң деп. Укол сайсанда азыр эттин баары эле химия болуп калды деп атышпайбы? Ошентип эле атышат. Андай жок. Андай тоюп бербей эле ошо укол сайып семиртип эле сатып бербейт белек. Уколго мал семирбейт. Лечение кылабыз да. Лечение кылып коебуз, дарылап коебуз, анан болду. Жебичкени. Негизи малга бул базарда арендасы кандай болуп атат? Бир малга канча төлөйсүңөр? Алып келген үчүн. Бу базарга киргенге 50 сомдон төлөйбүз талон. Базарны ар бир баш. Ветеринарный чоң малга. 50 сом. Ветеринарный 50 сомбу 20 сомбу? Ошондой төлөйбүз. Сырттан да алып келсек алып келебиз. Бул местан баарын өз жазадык. Буга 500 сом төлөйбүз.
Места жазган Места үчүн базар. өзүнчө. Кайра өзүнчө. Базарда көздүн базар. Ошондой кылабыз бу жерде. Бирок азыр менин байкашымча эң эле күчтүү деген букалар 120 миң болоттур, 120 миң, Ошондой эле болот болуш керек. Бак салмагына жараша болот. Мындай болот. Азыр 280ден прием болуп аткан. Биз деген уже прием менен семиз букаларды баалайбыз. Алда отуруп саткандардын баасы өсүнчө. Аларга биз тиешебиз жок. Алар канча кошсо 5 сомго турабы, 10 сомго турабы, ал эти өсүп билет. Биз ыздабайт этебиз 280ден, 270ден, 265ден болуп калды деп атат азырчы. Жаска жуук малдын баары тегиз семирди да. Ошого мисалы 120 миң кетип аткан буканын салмагы оорураак болуш. Ошончол неме берет болуш керек дейм. Салмак берет. Ошондой болот. Все, рахмат байке. Жакшы. Ишиңизге ийгилик. Жакшы соодаңыз болсун. Эми азыр баштайын эми сооданы. Силерге да рахмат, ишиңерге рахмат. Пачин элексиз, пачин. Пачин эми келет, болот. Жакшы. Пачин болуп жүргөн базар болот. Рахмат жигиттер. Жакшы, рахмат. Урматтуу көрөрман, эң өкүнүрөлүк нерсе ушул чоң токмоктун ушунчалык чоң мал базары, бирок бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай эч кандай басууга шарт жок. Бул жерде болушунча баткак, ылай, чыла. Эмнегедир администрация бул нерсеге такыр көңүл бурбагандыгы бизди таң калтырды. Бул жерде мал саткан адамдар айтып жатышат, бул жерден ар бир эле малга 50 сомдон алганда деле ар бир базарда миллиондогон акча түшөт экен, бирок ошол миллиондогон акчанын эмнегедир бул жерге эч кандай бир акча жумшап, ушул мал базарга кандайдыр бир шарт түзгөнгө эч кандай чара көрбөгөндөрү бизди таң калтырып жатат. Мына үнтүп бутуска пакет ороп, анан басканга туура келет экен. Тизеден келген чыла. Азыр күн ачык деле ушундай болуп атат. Эгер күн жаап, жамгыр жаап, кар жааган болсо кандай болот? Токмок базары, мал базар, жашоо керемет. Бутка пакет ороп алып, монтип ылай кечип басмай. Эмес, хозяиндар кимдир? Шагыл төггөн эмне кошон коёбуз. Төгөт атабыз. Төггөн акча көрбөйбүз. Айда 30-40 машинада шагыл төгөбүз. Чын баарын бүт рейдер менен чоң-чоң коболор менен. Эмне кылып атабыз? Азыр невозможно жок. Просто ушундай коюлган жок. Хата элдер жалып кылышты, ошого жооп. Жалып коюп ошону мен чыгып кирет. Анан кеткенде элдин баары анан жаман көрүп калышты. Анан үчүн кайра встречный жооп берип коюңуз. Эки тарап, бизге да жакшы эки тарап болот да. Бир эмеде эки жолу тазаланат. Эки жол тазаланат, так? Бир эмеде. Жүзүндө тазалап, шагыл төгүп, навес жазат. Элге. Навести өзү жасап турат. Жок, кайсы ким айтып атат? Могу шагыл төккөн кандай эмнеге анан жана баткак болуп атканын айтам да. Бүт эле жер баткак болот да. Мал турат да берди, мал сыйпышат, аны-муну болот. Аны да тазалап атабыз. Жума сайын мына санден кылабыз. Мына бүгүн базар бүттү, эртең санден кылабыз. Полный тазалап атабыз. Анан мына 3-4-күн 2 күн эме кар жаап туруп бүт шалпылдап ээрип атат. Мына биринчи күнү кайра тазалап. Аран карабайсызбы байке? Биз өзүбүз невозможно ошо эметтик да. Тым чылап прям. Любой жерге бар. Ар жакка деле бар, ар жакка. Башка мал базарда ушундай десип бит бар, ушундай десип. Башка базар билбейм, биз эми өзүбүзгө жооп беребиз. Жок, ошону айтам. Любой жерде ылай деп аткан ошону айтам. Мына азыр тазалайбыз. Мына биринчи күнү бүт эмелер, техникаларды алып келип тазалап беребиз.